аябай кызычуу, элди коркутуу менен ушунча үйдө камакта кармап отурган тажылуу вирус боюнча жарыяланган өзгөчө абал мөөнөтү бүттү, өзгөчө кырдаал сакталып турат. Бул нерсе, ушул нерсе биздин мамлекеттин абалы кандай, экономикасы кандай, финансысы кандай, азык-түлүк коопсуздугу кандай деген бир маселелердин бардыгын мындай жалаңаштатып алып чыкты да, аябай чоң нерселер. Нукура жүзүн көрсөттү. Нукура жүзүн, чыныгы акыбалды көрсөттү да бизге. Андай ойлор пайда болуш үчүн мамлекеттүүлүктү түшүнгөн кишилерден куралышы керек. Өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы, өлкө башчысымын деген киши дагы мамлекетчил кишилер болуш керек. Мамлекетчил дегенде баягы көкүрөк кагып эле баягы мен элди сүйөм, жерди сүйөм эмес. Мамлекетчил инсан деген государственник. Мамлекетчил деген инсан мамлекетти башкарууга, мамлекеттик структураларда болууга өзүн өзү даярдап, биринчиден табияттан ары жагынан тугулган, экинчиден өзүн өзү окуп, ошого даярдаган инсандар. Государственник деп коет. Бул мамлекетчил ишмер инсандар, алар туаса болот. Мына ошондой инсандардын дээрлик бүгүнкү күндө жоктугу. Сиз абдан туура маселени көтөрдүңүз. Бул тажылуу вирус деген илдет көп нерсени жалаңаштап ачып койду. Жаап жашырып келген нерселердин баарын жалаңаштап ачып койду. Мен башта айтчу элем, бирөөлөр келип эле желкесинен таптап койсо, бул менин досум деп кыйкырып жүргөн саясий биздин мамлекеттик жетекчилер болбоду. Досум деп. Дос болбойт саясатта. Алар желкеңе таптап койсо эле сени жакшы көрүп кеткенден эмес. Демек сенден бир нерсе керек ага. Бул илдеттен кийинки жалаңашталган маселе ар ким өзү үчүн күрөшөт. Ар бир мамлекет өзү үчүн күрөшөт. Сенин кошунаңбы, сен бул баягы саясий, аскердик же башка бир биримдиктин мүчөсүсүнбү, ага карабайт. Ар бир мамлекет өзү үчүн күрөшөт. Демек мына ушул учурда, мындай жагдайда биз ойлоно турган нерсе турат азыр. Биз өзүбүздүн элибизди чындап кантип багып кете алабыз? Кантип айлык акысын үзгүлтүккө учуратпай беребиз? Кантип азык-түлүк менен камсыз кылабыз деген маселе. Мен жанакы айткан мамлекетчил инсандар болсо, алар сөз таап чыгып кетет. Мына кезинде Жусуп Абдрахманов сыяктуу, Абдыкадыр Орозбековдор не деген будуң чаңдардын арасында кыргыз мамлекеттүүлүгүн сактап калып, сууруп чыгып кетишти. Болбосо бир эле учурда Түркистанга башыйып, бир эле учурда Ташкентке, бир эле учурда Москвага башыйып калган мамлекетти өз алдынча кылып чыгарып кетти. Эмне үчүн? Алар туаса мамлекетчил инсандар. Биздин парламентте дагы өкмөттө дагы ушул нерсени гана мен да байкадым да, сиз кандай байкадыңыз? Бизде бажы төлөмдөрүн көтөрөлү же түшүрөлү будайга деген гана сөздү мен байкадым да. Бул утурумдук гана бир маселе. Келечекте кандай болобуз дегенде, мына өзүңүз айткандай, ар ким өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп, мына Казакстан чек арасын жаап, будай сатууга чектөө киргизди. Эгерде Россия киргизген болсо, мына быйыл кургакчылык деп орустун ошо адистери, мамлекеттик ишмерлерин айтып жатат. Түшүм болбой калса кандай болот? Ушунда мен жаздын башында ушул маселени көтөрдүм эле. Азык-түлүк коопсуздугу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө жана Жээнбековдун тегерегинде гана коопсуздукту ойлошот да. Жок, садагам. Жээнбековиңди эмес, мамлекетти сакташ жөнүндө кеп кетип баратат. Жээнбековдун ордуна 70 Жээнбеков келсе деле ал келет кете турган инсан. Мамлекетти, улутту кандай кылып сактайсың? Же ушунда. Кантип сактап калыш мүмкүн? Караңызчы, мына Оренбургдун жеринде 80ге жакын кыргыз жарандарыбыз талаада жатат. Нөшөрлөгөн жаан жааса дагы, 30га чыккан жылуулук ысык болсо дагы ошол жерде жатышат. Ошол 80 биздин азаматыбызды алып келгенге кудурети жетпеген бийлик 100 000 деген тонна буудайларга келишим түзүп, алып келгенге кудурети жетеби? Жетпейт. Бул оору, азыркы түзүлгөн кырдаал, биздин улутту да ойлонтура турган болуп калды. Башта акча менен чечилип, акчаң болсо чечилип келген маселе, бүгүн ал чечилбей калды. Бүгүн акыл эс талап кылынып калды. Аң сезим талап кылынып калды. Бүгүн тажрыйба талап кылынып калды. Караңыз, Европанын гүлдөп аткан өлкөлөрү
акчалар аябай көп, экономикасы мыкты болгондо бир кичинекей көзгө көрүнбөгөн вирустан чалкасынан кетип жатып калышты. Эч ким эч нерсе жардам бере албай калып атат. Демек, акча баарын чечет деген маселени биздин улут ойлонуп коюш керек дагы. Улуттун уюткуларын издеш керек. Бүгүн маселени акыл менен гана чечет. Сиз айтып аткан маселе. Биздин кошмо мамлекеттерибиз жазгы талаа жумуштары башталганда, күздө орун терим жыйындары башталганда дайым күйүүчү майга чектөөлөрдү киргизип коюп, кыргыздарды чөгөлөтүп келет. Эмне бир эле жыл ушундай болот. Жылда ушундай болот. Акылыбызга келбей койдук да биз. Түк акылына келбейт. Казакстан ошондой маселе чечим кабыл алды. Россия 80 миллион тоннага жакын буудайды сыртка чыгарбай кармап туруу маселесин коюп атат. Себеп 2 жыл эгер кургакчылык болгон болсо, биз кыйналбай чыгып кетишибиз керек. Ушул учурда мен көп жыл айттым, ачкачылык бир тууган эжең эмес. Бир тууганга жардам бербей калган учур келет, Кудай сактасын. Ушундай учур болуп атканда, биздикилер тескерисинче кол тийбес болуп турган корубузду ачып, шайлоонун алдында жакшы көрүнүшүп, буудайларды ундарды таратып башташты. Анын ордун кантип толтурасың? Мына кече бир керемет сөз айтылды да, 121 миллион доллар жардам алып, анан кайра 121 миллионду кайтарыш үчүн кайрага карыз алып. Момундай айтканда, кар томолонгон сайын биздин карызыбыз өскөндөн өсүп баратат. Ушуну ойлонууга кудурети жеткен, сабаттуу, таланттуу, тажрыйбалуу өкмөтүң да жок, жогорку кеңешиң да жок, президентиң да жок. Бүгүнкү күн менен алек. Мына караңыз. Боорукердик жардам деп ар бир дүкөндөрдү кысып, коркутуп, баштыктарды жасатып, анан алып барып таратышып атат. Уят маселе бул. Бул өтө чоң уят. Анан Жээнбеков өкмөткө айтып атат, сырттан акча издегенди күчөткүлө. Эмнени элестетип караңыз. Жана лөөлөр бар да. Ата апасы бер жактан отуруп алып, кичинекей кыздарын, балдарын жиберип коет. Тетигинен сурап кел, мунан сурап кел, тигинен сурап кел. Мага ошол гана окуяны элестетет да. Анан барып сура, мындан барып сура. Колуңду сен ойлоп бир программаны ойлоп таап эмес, сен мындан сурап кел, тигинен сурап кел, анан качан коебуз ушундай? Колубузду жайып алып, аалам боюнча кыдырып жүрүп, тилемчилик кылганыбызды качан коебуз? Биз дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Кыргыз элинин ойлонуп, мына илдеттен кийин силкинип, бардык нерседен тыйылып, муну бир жараткандын жазасы катарында кабыл алыш керек. Же сыноо катары кабыл алышыбыз керек. Себеп бул сыноо. Биз канчалык даражада адамгерчиликтүүбүз, канчалык даражада биз мамлекеттүүлүгүбүздү кармап калууга кудуретибиз жетет, канчалык даражада акыл эсибиз бар, канчалык даражада напсибизди тыя алабыз, канчалык даражада акылыбызды иштетебиз. Мындай предметтүү неме келгенде, мисалы үчүн биз 500-600 миң тонна буудай жыйнайт экенбиз. Канча аянтка эгебиз, аны канчага көбөйтөбүз, эмки жылга ушул маселени чечиш үчүн деген маселе болуш керек да. Дыйкандарды жөн эле биз айттык деп премьер айтат, анысы айттык деп анысы айтат. Бул жерде бир так бир механизмдер керек да. Дыйкандар мисалы үчүн жыл сайын эгип алар ошол буудайын сата албай кеде андан арзанга түшүп кеткен учурларда мамлекеттик сатып алуу ошол жанагы нерселерди уюштуруп, алардын түшүмү кийинки түшүмү күйүп кетпейт дегендей бир нерселер ойлонуш керек да бул жерде. Айдар мырза, дагы эле ошол маселеге кайрылып атабыз. Ал үчүн мамлекеттүүлүктү түшүнгөн инсандар керек деп атам. Бизде 1 миллион 200 миң тонна буудай керек. Биздин жылдык керектөөбүз. Тескерисинче өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү бууп жок кылышты да тегирменчилер. Бир 3 тегирменчи бар жогорку кеңеште. Сырттан келген буудайга, унга баягы бажы төлөмдөрүн алып салуу менен биздин ички дыйкандарыбыздын ошолорго атааңдаштыгына каттуу сокку урушту. Буудай өндүрүүчүлөрдү тап катарында жоюп салышты деп бир жарым жыл башта айттым мен. Өзбекстан менен чегара ачылганда калпагыңды көккө ыргытпай тур кыргыз. Мындан сен пайда таппайсың дедим. Кезинде мына сиздин коллегаларыңыз айтып чыгышты. Мадумаровга чегара ачылса да жакпайт. Чегарадан эмне пайда табасың сен, айтчы айланайын. Биздин күнөс кана өстүрүп аткан помидор, бадыраң өстүрүп аткандардын баары тап катары жок болду. Себеп ага туруштук берип
баягы атааңдаштык түзө албайт. Себеп Өзбекстандан келип аткан жашылча жемиштердин баары арзан. Бизден 30% арзан. Күнөскана газ өзүнүкү. Газ өзүнүкү, жер семирткичтер өзүнүкү, бардык шарттары бар. А бизде баягы бир канча бир 40 сотик жерге күнөскана кылган болсо, канча тонна көмүр жагат. Анын бардык баягы себестоимостун эсептеп келгенде, биздин 1 килограмм помидорубузду өстүрүү үчүн, өндүрүү үчүн 90 сом керек болуп атса, Өзбекстандыкына 20 сом керек. Мына натыйжада биздин дыйкандардын баарына сок курулду. А баягы тегирменчилер мыйзам жаза коюшуп, эми эл да ойлонуш керек да. Эми ошол канын соруп, элдин бүтүндөй канын соргон азаматтар келип 10 килограммдан ун таратып койсо, кайра эле дарбы ошолордун аркасынан чуркап жүргөн баягы эле биздин элибиз да. Мен айтам, акылды иштете турган мезгил келди. Эгер акылыбыз менен тең ата болуп тайлаша турган болбосок, акчабыз менен тең тайлаша албайбыз, экономикабыз менен. Бирөө берген кичине ушу садага менен эч качан жашоо болбойт. Садака жукпайт дагы. Жукпайт. Бул маселени, элдин тагдырын чече турган маселени мамлекеттик деңгээлде ойлонулуп чечилмейинче, анын күнүмдүк бир берген нерсе ал эч качан. Ким ойлонот? Негизи эл ошо жана шайлоо жөнүндө айтканыңызда эл ошону ойлонуш керек. Баракелде. Ал качан ойлонот? Качан? Улакчынын аркасынан кетет. Концерт койгондун аркасынан кетет. Күрөш уюштургандардын аркасынан, топ уюштургандардын аркасынан кетет. Акча бергендердин аркасынан, ун, май, чай бергендердин аркасынан кетет. Ушинтип жүрүп мамлекетти кемирип жок кылып атабызбы? Бул нерсе мына өзгөчө азыр көрүндү. Мына төлөй албайбыз деп отурат. Жалдырап ар бир тыйын сурап отурат. Буудай жетишпейт, Казакстанга, Россияга жалдырап отурабыз. Булардын бардыгын ушул илдет аябай көрсөттү. Негизи эле ушул илдет жөнүндө алганда бул нерсе бир корона психоз жаратып, элдин ушунчалык үшүн алып, биздикилер баягы аддар болсо эшек кошо дарбый дегендей бир акыбалга жеттик. Бирок башка бир акыл эске салып, мунун каерде чыккан болсо, ошол жердегиге чара көрөлү деп мына Беларусты алсак, Швецияны алсак, кошуна Тажикстанды алсак, эч кандай бир экономикалык ишмердүүлүктү токтоткон жок бул жерлерде. Норвегияны караңыз, Данияны караңыз, Скандинавия өлкөлөрүн. Аларда бир аз карантин киргизишти. Киргизишти, бирок кандай карантин киргизишти? Не дээрлик баягы чоң иштеп аткан экономикага таасир берүүчү ишканаларды алар жапкан жок. Бүт баарын кууп үйгө киргизип берген жок. Иштеп атышты. Мына Швецияны өзүңүз айтып атасыз. Беларус таптакыр эч нерсени жапкан жок. Караңыз эми. Кыйкырып чыгышты, могул жерден дагы кээ бир профессорлор кыйкырган. Мадумаровдун жакшы көргөн мамлекети дегендей кылып. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан өкүлдөрдү ачык чакырды Лукашенко. Ишенбейсиңер, келгиле деди. Өлкөбүз ачык, келип өзүңөр текшерип кеткиле деди. Текшерип кетишти. Аргасыз эч кандай бир коронавирус деген бир мындай бир эмне жок. Апаат болуп кетти. Вирус бар, бирок апаат болуп кеткен жери жок. Вирусту мен дайым айтам, вирустан текшерсе баарыбыздан чыгат. Анан биздин дарыгерлердин айтуусу, көпчүлүгү ооруп атканын билбей өткөрүп атат дейт. Туура. Симптому жок. Симптому жок дейт. Анда бул силер айтып аткандай бир бөкөчө коркунуч эмес экен го. Ооруп аткан киши да сезбейт экен. Тескерисинче, сасык тумоо тийип калса 5 күн үйүңдөн тура албай чыга албай жатасың. Мурдуңдан да токтобой, көзүңдөн да токтобой. Андагы SARS деген чыкты, мындан 2 жыл башта. SARS-дагы өлүм канча пайызга көп тажылуу вирустан деп атат. Бул оюн, дагы бир жолу айтам, бул аябай чоң оюн, биздин баягы сабатсыз бийлик ошол оюнга кошулуп алды да. Үйүңдө бол, үйдө бол, үйүңө кир деп кыйкырбаган же бир артист калган жок, Караңыз, ошол эртең уялса керек дейм да, ошо үйдө бол дей бергенден. Мен айттым эле, ошо үйдө бол десе, буудайды сен себесиңби? Картошканы сен олтургузасыңбы? Бакты сен карайсыңбы? Чөптү сен чабасыңбы? Малды жайытка сен чыгарасыңбы? Мени Айдан мырза аябай каттуу таң калтырган маселе ушул болду да. Мына Ысык көлдүн бир жеринде ошол илдетке чалдыгып калды дегендерге күмөн болгондорду текшерүү үчүн бир аз кармай турган жерди киргизебиз деди. Караңызчы, элдин баары чыгып алып ташбаран калып, бул жерди кылбайбыз. Анан мен элестеттим. Биз не болдук?
Биз кандай мыкаачылыкка барып калдык? Бизде неге ушундай сезимдер кетип калды? Кече 75 жыл башта Улуу Ата Мекендик согушта Ленинградтан, башка жактан келген 300 000 киши келгенде жеп олтурган наныбызды жерге коюп ошолорго берип, ичип олтурган тамагыбызды, кесебизди ошолорго берип, кучагыбызды жайып тосуп алган кыргыз, касиеттүү кыргыз бүгүн бир тууганыңдан бирдеме чыгып калды десе тепкилеп ар бир айылга теректерди кулатып тосуп, пейилиң кайда кетти Садагам? Эмне пейил болуп калды Садагам? Кыргызым, айланайын, кыргыз. Жүрөгүн алып бүттү да, кыргыздын жүрөгүн алып бүттү. Сен ушунчалык коркосуңбу? Сен ушунчалык титирейсиңби, айланайын, Садагам? Ушундай акыбалга жеткирди бул. Неге улут ушундай болуп калды? Менин бүтүндөй жан дүйнөм жанчылып ыйладым мен. Не болдуң, кыргыз, Садагам? 300 000 бөтөн элди кучагыңа батырып, бир кесе ичип аткан аталаңды бөлүп, 30-30 жылдардагы ачарчылыкта дагы Казакстандан келгенде үйүңө киргизип төшөгүңө каткан кыргыз элең айланайын, Садагам. Сен кече ушу Ленинградтан, блокададан балдар келиптир деп өз кучагыңа алып, өз балдарыңдай бактың эле го, Садагам, кыргызым. Бүгүн өзүңдүн бир бооруң ушундай болуп атса, неге тепкилеп атасың, айланайын? Не болдук биз, улут катары не болдук? Кандай жагдайга жетти? Бул жерде Дахан мырза, мына элди ушундай коркутуп атып, ушундай акыбалга жеткирди. Бул нерсе бизде эле эмес, мына Украинада дагы болду. Ал жерде дагы ушундай вирусту жуктурган адамдар алып келиптир десе, айылда бир райондордо тополоң чыгып, граждандык согуш башталгандай бир акыбалга жетип калышты. Мен көрдүм аны. Мен көрдүм. Бирок башка эл ушундай экен деп, менин касиеттүү кыргызым жакшы жагына жарышалычы. Жаман жагын коелучу. Мен айтканым ушул аябай теледи көрсөтүү, башка жактардан уламдан улам коркутуп атып, элди ушундай деңгээлге жеткиргенде. Наалат болсун. Ошол күндө КТР, ЛТР 5 каналынан тынбай сайрагандарга наалат болсун. Ушунчалык биз мынчалык даражада коркокпуз деп ойлочу меселем мен. Эми мына эл өзүн өзү көбүнчө өзүн өзү багат. Бизде бизнестин дагы, экономиканын дагы, коммерциянын, сооданын борбору Бишкек менен Ош. Бардык маселелер ушул 2 шаарга чечилет. Негизинен. Бир мисал үчүн дыйкан үчүн тракторун оңдогонго бир тетик алайын десе дагы ушул жака келип алып кетиш керек. Же кредит алам десе дагы ушул жака келип алып кетиш керек. Эми толгон токой маселе ушул 2 шаар аркылуу чечилет көбүнчө. Ушул жерге келишип алып кетет бардык жокту. Эми азыр 2 шаарды жаап алып отурушат. Бирок кантип болбосун бир азап тозок менен өтүп атышат дагы эле эл. Бул не деген бир мындай элди бир азапка салуунун бир немеси. Өз элине күйбөгөн, элдин көөдөнүндөгү дүйнөсүн түшүнбөгөн түркөй кемчонтойлор деп айтам мен. Менимче жалгыз Мадумаров какшап келген болсо эл өзү көрдү го. Муну сабатсыз бийлигиңдин эч нерсеге кудурети жетпегенин, эч нерсеге алы жетпегенин, көзү жетпегенин, эч ким менен сүйлөшө албаганын айтып атпаймынбы? 80 жаран талаада калып ыйлап атат. Аялдар бизди алып кеткиле деп какшап атат. Ошол 80 жаранды бир 2 автобус жиберип алып келе албаган өкмөттөн эмнени үмүт кыласың? Бул бийликтен эмнеге үмүт кыласың, кыргызым, Садагам, айланайын? Эмнени үмүт кыласың? Эмне кандай жакшылык күтөсүң мындан? Мен айтып атам, жып жылаңач кылып көрсөтүп койду. Бул өкмөттүн, бул бийликтин колунан барекет келбестигин көрсөтүп койду. Анан баягы ыйлагандын көзү жаман, айткандын ооз жаман болуп эле мен какшап эле келатам. Интеллигент деген сөрөйлөрүң дагы бирөөс үн кошуп койбой атпайбы? Аксакалбыз деген аксакалдарың дагы бир үн кошо албай атпайбы? Ошол жердеги жаткан бир бооруң го, Садагам. Айтпайсыңбы? Абылгазиев колуңдан эч нерсе келбеди. Кет, Жээнбеков эч нерсе келбеди колуңдан. Токтот, Садагам, кет, айланайын, кыйналба. Аларга караганда мына кээ бир маданият чөйрөсүнүн ишмерлери айтып атат. Маданият чөйрөсүнүн ишмерлери кээдер айтып атат. Айланайын, кече Тынардын кайрылуусу, Тынардын бир нерсе десе эле айтабыз го, куудулдар деп күлөбүз. Тынардын кайрылуусу накта кыргыздын аксакалымын деп олтурган аксакалдардын айтуусу сөзү ушул болуш керек эле.
эл акындарыңдын, эл жазуучуларыңдын, академиктериңдин айтаар сөзү ушул болуш керек эле. Демек ошол бир тынар айткан сөздү айта албаган интеллигенция кыргызга кереги барбы бүгүнкү күндө? Аксакалбыз деп төрдө отургандардын кажети барбы бизге? Ошол 80 бооруң ошол жерде ыйлап жаткан болсо, сен жылуу төшөктө кантип жатасың деген маселени коюш керек беле? Бизде Орусиядагы элчиликтин бүтүн баарын эмне кылып жүргөндөрүн билеби? Көргөн киши барбы? Анан кече чыгып атат, бир учак уюштуруп атат. Айдан Оренбург менен Казакстандын ортосунда турган экен. Ушунчалык кадыр баркың болсо, телефон чалып койсоң 2 автобус менен алар деле жеткирип берет. Туура. Демек сенин кадырың жок. Сени киши катары көрбөйт. Сени менен эсептешпейт. А ушунда эсептешпеген, эч бир нерсеге көз жетпеген, башы жетпеген бир алсыз бечараларды көтөрүп алып келген биздин кыргыздын өзү эмеспи? Эми ушул алып келген бийлик мына көрүп атабыз, финансылык акыбалды кандай абалга алып келгенин, экономиканы кандай абалга алып келгенин. Жалдырап акча сурап отурат. Бирок өзүбүздүн колубузда канча жылдан бери алтыныбызды алып чыгып кетип жатат. Мына Кумтөрдөн жыл сайын 800-900 миллион доллар алып чыгып кетет. Бизге таштаганы 80 миллион. Биз азыр ушу коронавирустун айынан форс-мажордук бир акыбалга келдик. Себеби мамлекет өзүнүн милдетин аткара албай калып атат. Пандемия ушун бир неме кылып туруп, биздин парламент, өкмөт уюшкандык менен бул маселени карап, 50% алтынды биздин колубузга алышыбыз керек бул учурда. Себеби абал ушуга алып келип жатат. Мен мындай цифралуу айтканда, ал жерде Кумтөрдө 1 унция алтынды өндүрүш 553 доллар. 1 унция алтындын дүйнөлүк рыноктогу азыркы баасы, сиз билесиз, 1700 доллар. 1200-1100 доллар таза кирешени алып кетип жатат. Айдан мырза, баары бири-бири менен байланышканда, мына караңыз, сиз айттыңыз 800 миллион доллар пайда табышат, Кыргызга 80 миллион карматып коет. Бийликке. Бюджетке деп беришкен. Куржунуңа салып ал деп. Разы болуп жатып калышат. Бата беришет. Калпак кийгизип, чапан кийгизип. Караңыз, бул кайдан өсүп чыгат? Биздин эл ушундай. Шылуундар келип, териңди шылып, ошонун бир учун сага берип коет, шайлоо күнү 3 күн жүрөсүң ошого. Териңди шылып атканын түшүнбөй атат менин элим, түшүнбөйт. Ал бирөө бекер берди деп атат бир нерсени, баягы ун берип койсо, май берип койсо, акча берип койсо бекер. Бекер эмес, сен териңди сатып атасың. Сен дүйнөңдү, келечегиңди сатып атасың. Мамлекетиңди. Билесизби, уурлар 2 түргө бөлүнөт дейт. 2 түргө. Бир уур болот дейт. Ал сенин буюмуңду уурдайт дейт. Экинчи уур болот. Ал сенин келечегиңди уурдайт дейт. Мына депутаттар, элдин бийлиги, элдин үнүн сатып алгандар, добушун сатып алган. Президенттин шайлоодо элдин канын ичип сатып алган. Булар сенин келечегиңди уурдап атат. Муну менин элим түшүнбөй атат да, айланайын. Бир нерсе десең сага каршы чыгып атат да. Баягы мына мен могул жерде кошуна болуп отурган бир комната бар, ишкана. Ошол жерге бир 15 журналист алышты. Кудайдын куттуу күнү бир инимди жалдап алып, Кудайдын куттуу күнү Мадумаровду каралап отурасыңар деп ушуларга айлык төлөп атат. Булар түшүнбөй атат. Мени каралаба. Сен садагам, сен өзүңдүн келечегиңди жеп атасың. Сен мамлекетиңди түгөтүп атасың. Мени түгөтө албайсың. Мага жараткан канча өмүр берсе ошончо жашайм. Менин ырыскымды кыя албайсың. Сен мамлекеттин ырыскысың, келечекти кыйып атасың. Мына ушул жөнөкөй сиздин буюмуңузду уурдап алган кишини алып барып камайт. Мамлекеттин келечегин уурдап аткан кишилерди тескерисинче милиция кайтарып жүрөт. Элдин акчасы менен аларды коруп жүрөт. Мына ушул жөнөкөй акыл жетип турган нерсеге түк түшүнбөй койгон кайран менин элим болуп турат. Эмне берет экен? Канчадан берет экен? Түшүнүңүзбү? Ушул суроо. Биздин мамлекетибиз эртең кандай? Сиз айтып атасыз. Бүттү бул. Кыргызстандын орду кайда болот? Муну бир Кудай билет. Кыргызстандын орду өтө опурталдуу. Сиз айтып аткандай бир сөздү айта албай атасыз да, дефолт мамлекет болуп атат.
Дефолт деген сөз тышкы милдеттерин дагы, ички милдеттерин дагы аткара албай калган өлкөнү ушул дефолтко жолукту дейт. Жаман айтпай жакшы жок дейт. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар. Факт жүзүндө дефолт болду. Болду. Ар бир нерсенин артында жакшылык бар дейт. Мүмкүн ушул сиз айтып аткан идеяны эгерде түшүнгөн кишилер болсо, ушундай дүйнө жүзү боюнча форс-мажордук кырдаал түзүлдү деп кумтөрдү кайра кыргыз менчигине алыш керек. Кайра менчик алыш керек. Жок дегенде 50% алтын. Шылуундар жедиңер, иштиңер жетишет. Жетишет. Мындан аркыбыз же биз адам катары калабыз, же өлөбүз. Башка жол жок. Акыбал ушундай келди. 2 жыл башта өлкөнү сактап калуу деген сөздү кыйкырсам, кимден сактап калат экен? Эмне болуп атыптыр деген бүгүнкү акылмандардын үнүн укпайм да. Кыргызстанды сактап калуу жөнүндө деп 2 жыл башта уюм түзүшүбүз керек деп айттым эле. Бүгүн дагы ушундай кырдаал. Бүгүн Абылгазиевдин колунан балекет келбеген өкмөттү бул Жээнбеков үчүн эле керек. Өлкө үчүн кереги жок өкмөт. Тез, ыкчам түрдө кетирип, акылы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тажрыйбасы бар, мыкты эр азамат жигиттерди, кыздарды алып келип туруп, өлкөнү коргоп сактап калуу керек болсо, өзгөчө укуктары менен эл ишенимине ээ болгон өкмөттү кураш керек. Жээнбеков мени сактап калгыла деп кыйкырбаш керек. Улутту сактап калыш керек бүгүн. Мамлекет өлкөнү сактап калыш керек бүгүн. Бүгүн өлкөнү сактап калуу. Бул ыйламсырап отурган өкмөттүн колунан түк келбейт эч нерсе. Дагы жаман көрүнөрмүн. Бирок мен кайра какшап айтам. Кезинде айтканда укпаган элбиз өзү негизи. Артынан гана айтабыз. Баягы айтып атпайбы, кишини киши катарында билиш үчүн ал өлүш керек дегендей. Эми андан Кудай сактасын. Эми өлкөнү өлтүрүп алгандан кийин кошок айтканың жерге кирсин садагам. Бүгүн сакташ керек. Бүгүн бизден күчтүү өлкөлөр дагы Кудайдын куттуу күнү президенттери чыгып кайрылып атат. Алар миллиардтаган акчаларды бөлүп, мисалы Россия транспорт бөлүгүнө 30 миллиард рубль берди. Учпай калган самолеттор, жүрбөй калган поездар үчүн. Кыргыз сен эмне бересиң садагам? Эмнени бересиң? Жок дегенде биздин кемпир чалдарыбызга, бабышкаларыбызга берчү пенсияң жок. Өмүркай балдарыңа берчү жөлөк пулуң жок. Ошону төлөй албай калуу коркунуч болуп атат. Чоң коркунуч. Мына дарыгерлерге биз кошумча акча төлөп беребиз деп убада беришкен эле, азыр дарыгерлерин нааразы болуп атат, 1 тыйын кошумча акча төлөп бере албайт. Милиционерлер өз эрки менен баш тартты деп жарыя кылып атат. Барекелде. Кайсы ким акчада бул деген карасанатайлык. Бул деген жүзү жоктук. Бул баягы мен айтып аткан тоо уурдап алган кишилерге караганда ак үйдө ак көйнөк кийип отурган уурлар коркунучтуураак. Мен буларды кыргыздын нукра башына түшкөн мүшкүл, башына түшкөн азап, шор бүгүнкү ушу биздин келечегибизди, мамлекеттин келечегин уурдап аткан уурларды айтам. Бул бийлик.